Албетте, ар бир кесиптин өз орчулугу бар. Бирок өрт өчүргүч кызматкерлери өз жанын аябастан башка өмүрдү сактоого ар дайым даяр турушат. Бул оңой эмес кесиптин ээлери, орусча айтканда биздин супермендердин күнү кандай өтөт? Анда биз менен болуңуз. Сегинчи өлүм пробачтөмөк. Азыр эмнеге өттүр? Өрт өчүрүүчүлөр смен менен иштешет. Чакыруулардын ортосунда машыкканга жетишип, лекция сабактарды дагы өтүп, өрттү өчүрүү иштерин пландашат. Алар жабырлануучуларды сактап калуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салууга туура келет. Иш оор. Өзүнүн жана кийген атайын боевой одежда деп коет. Ошолордун баардыгын соолгондо тоже кадимкидей салмак оор болот. Ошонун баардыгын жалпы салмагы полный снаряжение менен где-то 40 килограммга чейин барат да. Азыркы айдоочулар мындай түшүнүктүү мамиле кылып, жол бошотуп бергенге аракет жасашат. Анан кээ бирлери гана бир тоскоолдуктарды жаратып, түшүнбөстүк кылышпаса, бул машинаны айдаш негизи кооптуу. Жолдон көбүнчө ушул кышында, суукта, кар жааган кезде таяк болот жолдун баары. Ошол кезде бул чоң машина болгондуктан груз дагы оор дегендей. Чоң токойлор күйүп, көп литр суу керек болгон учурларда ушул автоунаалар колдонулат. Аркасында жайгашкан Т2 аттуу мотор 1 секундасына 110 литр суу берет. Бул автоунаабыз КамАЗ водовоз деп аталат. Жанагындай чоң өрт кырсыктар катталган учурда же болбосо суу аз райондорго көбүнчө жардамга чыгабыз. Бул шлангдардын башкача айтканда суу жеңдеринин узундугу 2 километрге чейин жетет. Бул 50 метрлик автоунаа 16 кабатка чейин, болбосо 16 кабаттын чатырчасын өчүрсө болот. Өрттү өчүрүүчү атайын жабдуулар, заманбап унаалар 2022 жылдын кыш айында Дүйнөлүк банктын каражатынан 58 унаа тапшырылган. Ошондон тарта телсиз жоо менен күрөшкөнгө бир топ ыңгайлуу болуп калды. Эртең менен прием сдачиде текшерип алабыз. Немесин баллондо басым канча экен, давлениеси канча экен бүт полный текшерип, ошолордун баардыгын, эмелерин баарын карайбыз. Маскалардын дефектилери жокпу, сыныктары жокпу же үзүлгөн эмеспи, ошолордун баарын карайбыз. Айгерим Сарбаева, Данияр Амантур уулу, Нурзатбек Турсун кызы, Улуттук 1 канал.